достор, Дениз Ак Мамиле подкастыбыздын эң биринчи чыгарылышына кош келдиңиз. Бүгүн үй бүлөнү кантип пландоо керек, үй бүлөнү пландоонун этаптары деген темада жеке тажрыйбама таянып, менин Instagram баракчамда жазган окурмандарымдын каттарына, суроолоруна жана алардын бөлүшкөн тажрыйбаларына, аргументтерине таянып, бир аз оюмду, пикиримди бөлүшөм. Үй бүлөнү кантип пландоо керек деген нерселер менин Instagram баракчамда биздин жолдошум Арстан экөөбүздүн жеке тажрыйбабызды бөлүшүп, биз ушундай үй бүлөбүз пландаганбыз, бала төрөлүшүн да ушундай бир канча жыл ойлонуп жүрүп пландаганбыз деген сыяктуу постторумду бөлүшкөндө ушундай көп кошумча суроолорду көбүрөөк берилип баштагандан кийин көрсө биздин коом ушул темаларды талкуулаганга суусап турбайбы, көрсө бир аз тажрыйбалуу түгөйлөр, бир аз тажрыйбалуу эже агалар, мисалы мен сымал жаштарга билгенин өз жолун алдын ала эскертип айтып койсо сонун болот турбайбы, көрсө биздин жасаган каталарды жаштар дагы жасабаса, алдын ала эгер биз жаш кезибизде айтып койгон бирөө болгондо дагы балким жашообуз бир аз жеңилирээк болот беле деген нерселерге деген ойлорго келип, анан ушул теманы биздин Дениз Ак Мамилелер подкастыбыздын башталышында биринчи чыгарылыш катары кылып айтып берейин деп ойлодум да. Анан эгерде албетте кошумча суроолоруңар болсо төмөндө комментарийде жазып койсоңор, өзүнчө кийинки чыгарылыштарда дагы кеңирээк айтып бергенге аракет кылам. Анан үй бүлөнү пландоо, үй бүлөнү пландаганды үйрөнүү деген нерселердин эң негизги жашооңо жардам бере турган тараптары болсо, бул түгөйүң менен, андан кийин ошол үй бүлөдө түгөйүң менен кура турчу үй бүлөдө жаралган балдарың менен Дениз Ак Мамиле курганга абдан сонун жардам берет да. Себеби азыр дүйнө ушунчалык бат өзгөрүп атат, дүйнө ушунчалык сенден мурда мисалы курсагың тойсо эле жашап жүрө турган абалда болсоң, азыр күндө жаңы нерселерди үйрөнүп, ошо дүйнөнүн агымы менен бир агымда боло тургандай сенден көп нерсе, сенден көп кубат талап кылып атат да. Анан ошол үчүн үй бүлөнү кылдаттык менен пландап, түгөйүң менен ар бир жоопкерчиликтүү кадамдарды мындай жети өлчөп бир кесип деп айтып коет го кыргыздарда, ошол сымал кадимкидей этаптарга бөлүп алып, анан бөлүштүрүп жылдык пландарды түзүп алып, анан ошонун негизинде жашаганда дагы мындай Дениз Ак үй бүлөдө мындай уруш талаш азыраак болуп, биз ушул нерсеге макулдашканбыз деп, анан макулдашкан кээ бир түшүнүктөрдүн, баалуулуктардын негизинде жашаганда кадимкидей оңоюраак болот да. Анан бул тема өтө кеңири болгондуктан үй бүлөнү планда десе эле кагазга жазып пландоо деген сыяктуу түшүнүктөр болуп, анан менин Instagram баракчамда да ушунчалык көп суроолор келип аткандан, анан кандай кылып жооп айтып берсем, кандай кылсам дагы силерге мындай жеткиликтүү болот деп ойлонуп отуруп, анан мындай 4 этапка бөлүп көрдүм да. Анан 4 эпкич кылып анан азыр түшүндүрүп бир аз кыскача айтып берейин. Анан эгерде силердин кошумча ар бир этаптан ушул этапка кайрылыңыз же ушул жерден дагы бир канча тажрыйба, илимий изилдөөлөрдү уккуңуз келет десеңер, төмөндө комментарийде жазып койсоңор, анан сөзсүз түрдө өзүнчө чыгарылыштарды даярдап чыкканга аракет кылабыз. Анда эмесе кеттик. Биринчи этап кыз жигиттин таанышкандагы үй бүлөнү пландоо, Дениз Ак Мамиле курам деген нерселердин башталуусу да. Кыз жигит таанышкандан баштап эле, эгер ушул менин адамым, эгер ушул адам менен мен түбөлүктүү жашагым келет, ушул менин түгөйүм окшойт, экөөбүз үйлөнүп, анан кийин чогуу жашасак экен деген сыяктуу түшүнүктөр пайда болуп баштаганда эле, ошол Дениз Ак Мамиленин үй бүлөнүн пландоонун данегин отургузуп башташ керек да. Себеби ошол убакта отургузган данегиңер анан кийин өрүк болуп өсүп чыгып мөмө байлайт деген сыяктуу түшүнүк да. Бул менен эмнени айткым келди? Кыз жигит таанышканда бизде өткөндө дагы мага мисалы Instagramда да баракчамда бөлүштүм эле. Кыздар таанышканда, жигиттер бири-бири менен таанышканда мындай жөнөкөй эле бири-бири менен суроо сурагандан да уялышат экен да. Кээ бир кыздар бар экен, мисалы жигитинин кайда иштегенин да билишпейт экен. Жигити тууралуу мындай өзү мындай айтып койгон эле маалыматтардан сырткары да кошумча суроолорду сурагандан да тартынышат экен. Анан бизде мындай кичинекейибизде баарыбыз уят болот, тынч отуруп созолонуш керек кыз деген сыяктуу тарбиялар менен чоңойгонубуз үчүн дагы анан ачык айрым айтып, бул эмнени каалап атат менден, бул кандай адам, менин баалуулуктарыма бул адамдын баалуулуктары дал келеби деген сыяктуу мындай бири-бирине суроо бергенден дагы тартып, анан сурай албай калышат да. Анан ошол үчүн бул туурасында өзүнчө дагы сөзсүз түрдө бир чыгарылыш жасайын. Кыз жигит таанышканда бири-бири менен кандай
бири биринен кандай суроолор сураш керек деген сыяктуу темада. Анан бул чыгарылышта айткым келгени, кыз жигит таанышканда экөө эми башында таанышканда көп жаш кезиңде улам бирөө менен таанышып дагы бул меники жактырам жактырбайм деген сыяктуу көрүүлөр да болот. Анан өзүңдүн адамың тапканда узагыраак мөөнөткө сүйлөшүп баштаганыңда анан бул үй бүлө темасында, бул экөөбүз чогуу үйлөнөбүз деген сыяктуу темалар талкууланып баштаганында сен кийин мисалы да сен аялды кандай көрөсүң, сен мисалы күйөөнү кандай көрөсүң, канча балалуу болгуң келет, балалуу болгондон кийин мисалы үйлөнгөндөн кийин экөөбүз кайда жашайбыз, эмне кылабыз деген сыяктуу суроолорду акырындык менен берип, анан экөөң бири бириң менен акырындык менен макулдашып башташ керек да. Себеби үйлөнгөндөн кийин мисалы жөнөкөй эле айтып атам, мисалы өзүнчө жашайбыз деген болсоң, андан кийин үйлөнгөндөн кийин ата энең менен жашап кала турган болсоң, апай өзүнчө жашайбыз дебеди беле, бул эмне болду деген сыяктуу суроолор пайда болбош үчүн, мисалы эгер окуп аткан болсоңуз, окуп аткан кезде таанышып анан үйлөнгөндөн кийин анан мисалы сизди иштетпейм дей турган болсо, бул эмне болот деп мындай мисалы таанышып атканда сизге эмне баалуулуктар маанилүү болсо, ошол нерселерди дагы макулдашып сүйлөшүп алган абдан маанилүү да. Мисалы мен ал кездеги жигитим, азыркы жолдошум Арслан менен таанышканда, мисалы мен үчүн бул жигиттин жолдошум Арстандын мени адам катары сыйлап, мени бир адис катары дагы баалаганы абдан маанилүү болчу да. Себеби Арстанга чейин таанышканда бир канча жигиттеримден көргөм, эми кызсың да, сен баары окуй эле койбойсуң, окуң деп бүтүрүп алсаң, анан баары үйдө болосуң да бала менен деген сыяктуу суроолор дагы, деген сыяктуу пикирлерин да бөлүшкөндө, кой дечим да, кой сен менен менин баалуулуктарым дагы келбейт экен, сен мени андай үйдө отурган бекер кызматчы катары көрүүңдү каалабайм деп анан мамилелеримди токтотуп, анан мисалы Арстан менен таанышканда, Арстан мени кадимки салтуу аял катары, бала төрөгүч, үйдөгү кызматчы катары көрбөгөн, чынында мындай дайынсак мамиле, мындай жолдош катары мамиле кура ала турчу, мындай партнер катары көрө турчу сапаттарын көргөндөн кийин, мага болгон мамилесин көргөндөн кийин, анан ушул адам менен мындан ары дагы орусча айтканда серьезный отношения курсам болот турбайбы деген түшүнүккө келгем да. Ошол үчүн кыз жигит сүйлөшүп атканда бири бири менен келечектен эмнени күтөсүң, келечекте сен аялды кандай көрөсүң, эркекти кандай көрөсүң, менин образың, сенин келечегиңде мисалы аялыңдын образы кандай деген сыяктуу суроолорду тартынбай сурап алган абдан маанилүү да. Анан дагы бир нерсе, үйлөнүп атканда мисалы мага Инстаграмдан да кыздар аябай көп жазышат. Үй бүлөнү пландоо дегенде дагы мисалы жигитим той өткөргүсү келбейт, анан мен той өткөрсөм жакшы болмок деп ойлоп аткам, анан ата энем бар, анан бул туугандары деген дагы бар деген сыяктуу суроолордун баары башталат да. Ошол үчүн кыз жигит болуп сүйлөшүп атканда эле ушул нерселерди дагы абдан талкуулап алган абдан маанилүү да. Макул экөөбүз үйлөнгөндө кантип үйлөнөбүз, качан үйлөнөбүз деген сыяктуу суроолор да. Бул тойго дагы биздикиндей тойлорду өткөрө турган болсоң көп акча талап кала турган нерсе. Анан ал тойду эгер өзүң бир бай үй бүлөдөн чыкпаган болсоң, анан карызда кала туруп той өткөрө турган болсоң, үйлөнгөндөн кийин анан сенин үй бүлөңө, чөнтөгүңө, үйүңдүн бюджетине тие турчу соккусу аябай чоң болот да. Ошол үчүн ушул нерселерди да макулдашып алган абдан маанилүү да. Эгерде жигитиңиз мисалы той өткөрбөй эле чакан бир нерсе өткөрүп үйлөнө бербейли, мен каражатым жок деп атса да, ал нерсени да мындай туура көрүп деп ойлонуп көрүш керек да. Мен дагы ак көйнөк кийип, анан жанагындай машинеге түшүп, жанагынтип үйлөнмөкмүн да, жигит төлөш керек болчу да деген сыяктуу нерселер да мындай реалдуу жерге түшүп да караш керек да. Чын эле сен жакшы көрүп аткан жигитиң баардык дагы төп келип сонун болуп атат, бирок ошондой той өткөргөнгө каражаты барбы жокпу деген сыяктуучу. Андан сырткары дагы анан кыз жигит үйлөнгөндөн кийин, үйлөнгөн атканда эле уже кийинки тепкичтин данегин сээп баштаганы абдан маанилүү да. Бул кийинки бул баланы пландоо деген нерсеге киришип баратабыз, экинчи этапка, экинчи тепкичке. Кыз жигит таанышкандан кийин, сүйлөшкөндөн кийин, мына эртең үйлөнөбүз деп аткан маалда сен дароо балалуу болгуң келеби, же бир эки жылгы бутубузга туруп алып анан балалуу болсок жакшы болот беле деген сыяктуу суроолорду дагы алдын ала тактап алган абдан маанилүү. Себеби эми улуу сөздө уят жок, айта берейин, жатсаң эле бала төрөлүп калат да. Ошон үчүн анан үйлөнгөндөн кийин мисалы балайы болуп, анан дагы бир канча ай уланып, анан ал пландоо иштерин мисалы сүйлөшпөй кийинчерээк сүйлөшөбүз дегиче баары бир төшөктө чогуу жата бересиң да, анан бала төрөлүп калат да. Анан бала төрөлүп
төрөлүп калганда, кокусу көңөрүп, мисалы бир аз үй жай алып үй балалуу болсок болот, жакшы болот беле, же болбосо экөөбүз бир аз өзүбүз үчүн жашап алып балалуу болсок жакшы болот беле деген сыяктуу пландарыңар бар болсо, анын баары ишке ашпай калат да. Ошол үчүн кыз жигит кезде мына эртең бирсү күнү үйлөнүп анан барып төшөккө жатам дей электе алдын ала сүйлөшүп, макулдашып, сен балалуу болгуң келип атабы дароо, азыр барып эртең бирсү күнү барып, мисалы биздин көшөгөнүн артында боло турган нерсе бизге бала төрөтүп коюшу мүмкүн, бул нерсени кандай кылабыз деп сүйлөшүп алып анан сактанганы абдан маанилүү да. Анан сактануу жолу десе дагы менден аябай сурай беришет да, мындай сактаныш, кантип сактаныш керек, кантип сактандыңар элесиздер деген сыяктуу суроолорду мага сурай беришет да. Анан бул нерсени мисалы бизде тилекке каршы мектептен, андан кийин эң негизгиси мектепке чейин ата энелерибиз үйдө мындай сексуалдык, жыныстык билим бизге такыр бербеген үчүн көпчүлүк учурда мындай жаштар мындай билбейсиң да көп, анан интернеттен карамайынчачы, анан интернетти да караганга түшүнгөн ушунча көп маалымат, анан анын баарын мындай фильтрлей алганга мүмкүнчүлүгүң болбой турганда аябай коркунуч жаратат да. Анан эң жөнөкөй эле жанагындай түгөйлөр андан ары барып доктурга барып сөзсүз түрдө көрүнүп, мисалы бул айымдар эле эмес, жигиттер дагы атайын консультация алып, мен мүмкүн болушунча, эгер мүмкүн болсо, ошо кыз жигит үйлөнгөндөн кийин же үйлөнгөнгө чейин чогуу атайын врачка барып көрүнүшүп, анан консультация алышып, анан ким кандай сактануу ыкмасы ыңгайлуу болсо ошону тандап алгандары да абдан маанилүү да. Анан сактануу ыңгайлуу темасы десе эле анан интернеттен көрүп, анан ар кайсы ары чип деген нерселерге деген нерселерди эч кимге сунуштабайм да. Анан сөзсүз түрдө атайын адиске барып кеңеш алып алган абдан маанилүү да. Анан адиске барганга чейин эң жөнөкөй эле нерсе айта берейин, кадимки эле аптекаларда, дарыканаларда сатыла турган презерватив, бул эң жөнөкөй, эң кандай айтсам, коргой турчу жакшы каражат да, жакшы жардам бере турчу нерсе. Ошону эле алып колдоно туруп, андан кийин сөзсүз түрдө врачка баргычактагы, анан такыр эч кандай каражатсыз жатып, анан плансыз балдарыңардын төрөлүп калуусунан корко турган болсоңор, сөзсүз түрдө ошол нерсени колдонгонуңар, андан кийин барып кеп кеңеш алып алганыңар абдан маанилүү да. Анан экинчи этапта бул баланы пландоого эмне үчүн жардам берет? Себеби ден сак мамиле кургусу келгенде бизде кандай үйлөнгөндө биз мисалы кээ бир өнүккөн өлкөлөрдө мисалы кыз жигит кезинде чогуу жашап, бири бирин таанып көрүп, анан даяр болгондо үйлөнүп балалуу болушат, же болбосо үйлөнбөсө деле кадимкидей мындай партнердук мамилелерди куруп алышып, анан бир канча жыл чогуу жашагандан кийин анан ушул адам меники, ушул адам менен мындан ары жашоомду уланткым келет, эң негизгиси ушул адам менен балалуу болгум келет деген чечим чыгаргандан кийин анан балалуу болушат да. Андай нерсе бизде жок. Тескерисинче бизде мындай үйлөнүп алып туруп андан ары мамилелер уланган атканда болгон дүйнөдө дагы бир аз бул нерсе аябай татаалыраак да. Ошон үчүн биздин коомдогу кризистердин көпчүлүгү дагы мындай жетише албай атканы, үй бүлөлөрдүн бирине тартса бирине жетпей, анан өзүңдүн үй бүлөңдү эмес, аркаңдагы ата энеңди, бир туугандарыңды да караган, аркаңды сүйрөгөн жашоо болуп атканын себеби дагы ушул да. Ошол үчүн түгөйлөрдүн качан балалуу болгубуз келет, биз качан ата эне болгонго даярбыз деген нерселерди сурап алганы абдан маанилүү да. Бизде түгөйлөргө үйлөнгөнгө чейин чогуу жашап, бири-бирин таанып көрөт деген нерсе жок болгон үчүн, андай маданият болбогон үчүн, анан эми улуу сөздү уят жок, айта берейин, чогуу жатыш үчүн эле мындай жакшы көрүп аткандан ушу менен туруктуу чогуу жатып, чогуу ойгонгум келип атат деген нерсе үчүн дагы үйлөнөт да. Мисалы жолдошум Арстан экөөбүз, Арстан 25 жашында, мен 24 жашымда, биз анда Стамбулда окуубузду бүтүргөндөн кийин Стамбулда иштеп баштаганбыз, Түркияда. Анан ошол кезде чогуу жашаганга мүмкүнчүлүгүбүз болсун, ата энебизден уруксат алалы деп үйлөнгөнбүз да. Анан үйлөнгөндөн кийин биз ал убакта биз денебиз аял күйөө болгонго даяр болгону менен биздин аң сезимибиз, чөнтөгүбүз ата эне болгонго даяр эмес болчу да. Анан ошол үчүн биз атайын үй бүлөбүздү пландап, балалуу болгонго чейин бир аң сезимибиз, чөнтөгүбүз даяр болсун, жан дүйнөбүз бир аз бир мындай кандайдыр бир деңгээлде тынчтыкта, тынч болгондо эми азыр бала багалам деген шартка келгенде анан төрөйлүү деп отуруп үйлөнгөндөн кийин анан 6 жылдан кийин төрөлдү да биздин балабыз. Эми бул 6 жыл Арстан экөөбүз үчүн ыңгайлуу болгон убак. Анан бул ар бир үй бүлө үчүн балким 1 жыл сактанабыз, 1 жыл пландайбыз, 2 жыл пландайбыз, 3 жыл пландайбыз деген, ар ким өзүнүн ыңгайына жараша жасап алса болот да. Анан биз үйлөнгөндөн кийин жетилип ата эне болгонго даярмын дегенге чейин биз үчүн мисалы 6 жыл убакыт алды да ал нерсе. Анан ушул жерде экинчи этапта анан баланы пландап жатканда дагы биздин
туугандар эми келин төрөлгөндөн үйлөнгөндөн кийин эртеси күнү айтарбызбычту эмне болду, ичинде бирдеме бар бекен деп эле анан илип алыптырбы деген сыяктуу кызыктай суроолорду берип эле мындай жан койбой ата энеңден келип сурап мындай тынчтык беришпейт да. Анан андай нерсе биздин Арстан экөөбүздүн да башыбыздан өткөн, сурай беришчи, мисалы ай качан төрөйт, эмне болот, төрөп албайсыңбы, ошентип жүрө бересиңерби деген сыяктуучу. Мен аябай ичим күйүп таарынчымын да, себеби биз азыр даяр эмеспиз бул нерсени. Биздин эң жакын адамдарыбыз, ата энебиз эмнеге түшүнбөйт деген сыяктуу, бир туугандарыбыз эмнеге түшүнбөйт, эмнеге сурай беришет деп биз аябай капа болчубуз да. Анан азыр ойлоп көрсөм биздин Арстан экөөбүздүн эң чоң катабыз ошол жерде биз азыр үй бүлөбүздү пландап жатабыз, биз азыр балалуу болгубуз келбейли, ден соолугубуз баары жайында деп туугандарыбызды, ата энебизди, бир туугандарыбызды отургузуп анан тынч отуруп жакшынакай эле сөз менен биз азыр даяр эмеспиз ата эне болгонго, мына мисалы эң жөнөкөй үйүбүз жок азыр экөөбүздүн, чет өлкөдө иштеп жүрөбүз, карьерабызда бир белгилүү бир деңгээлге келип алышын каалап атабыз. Андан сырткары дагы азыр ата эне болгонго жан дүйнөбүз даяр эмес, аң сезим деңгээлибиз ошол эне болгонго, ата болгонго даяр эмес азыр. Бирок ишенгиле биздин ден соолугубузда эч кандай көйгөй жок, баары жакшы, буюрса силерди неберелүү кылабыз, силерди жээндүү кылабыз деген сыяктуу ойлорубузду, пландарыбызды тынч эле отуруп айтып койсок дагы аябай жакшы болмок экен. Бир аз жан дүйнө жараттарын азыраак алмак экенбиз деп ойлоп калам да. Себеби бизде кандай үй бүлөлөрдө тынч отуруп диалог куруп, ачык айтып, анан ачык айтсаң оюңду кабыл алып деген сыяктуу маданият такыр өнүкпөгөн үчүн тилекке каршы качан балалуу болот экен деген нерселерди да, качан ай төрөбөйсүңөр деген нерсени да мисалы ата энелерибиз дагы бизден мындай орой түрдө сурачу да. Акырын булардын балким ден соолугунда көйгөй бар, балким чын эле жеке маселеси болот атабы, акырын сурап көрөйүн деген нерсе эмес, ай качан балалуу болосуңар, жүрө бересиңерби ушундай деген сыяктуу суроолор менен келишчү да бизге. Чын ала ого бетер катуу тийип, анан макул ата энем тынчсызданып аткан турбайбы, мен акырын эле отуруп түшүндүрүп коеюнчу деген ордуна биз кайра тескерисинче атырылып барып анан ошол жер кадимкидей жөнөкөй ансыз деле күйүп аткан оттун үстүнө моундай майча чүйгендей эле болчу да. Анан ошон үчүн үй бүлөнү пландап аткан, азыр менин баракчамда дагы аябай жаштар көп, чет өлкөдө жашап, үй бүлөсүн пландап, кадимкидей сонун аң сезимдүү жашоолорду куруп атышат. Анан эгерде туугандарыңар менен ушул убакта түшүнбөстүктөр болуп аткан болсо, сөзсүз түрдө ата энеңерди, туугандарыңарды отургузуп, эч кандай агрессия жок, эч кандай каршы чыгып атырылып күнөөлөмөй жок, жөн гана түшүндүрүп айтып койсоңор сонун болчу да экен да. Анан эгер кээ бир ата энелер түшүнбөй турган болсо, келинге басымдуулук кылган үй бүлөлөр боло турган болсо, жакшынакай врачка барып деле мына ден соолугу таза экен деген көрүнгөн справка алып келип деле көрсөтүп койсоңор болот да. Бул балким кээ бир үй бүлө мунун эч кандай жаманчылыгы жок, балким кээ бир үй бүлө чындап эле кагазга ишенип анан ошондо бул балдарымдын ден соолугу жакшы эле турбайбы, көрсө пландап аткан турбайбы деген нерсеге ишенип калышат да. Анан бул нерсе биздин Арстан экөөбүздүн баланы пландап төрөлүү деген нерсебиз. Мисалы биздин үй бүлөбүздө экөөбүздүн тең үй бүлөбүздө биринчилерден болуп ушундай кадам таштап аткан болгонубуз үчүн бул биз үчүн аябай көп, кандай айтсам, түшүнбөй бизди мындай жүрөгүбүздү ооруткан окуялар аябай көп болду да. Анан бирок бул нерсени биз Арстан экөөбүз ушундай ыктыярчы болуп биздин үй бүлөлөрдө туугандардын арасында баштап койгонубузга аябай кубанам. Себеби Арстандын карындашы турмушка чыкты, андан кийин менин иним үйлөндү. Азыр алар эки үй бүлө тең, жаш үй бүлө тең, бир аз өзүбүз үчүн жашап алалы деп анан 3-4 жылдан бери балалуу болуш элек. Анан азыр бири бирибизди таанып алалы, чөнтөгүбүздү бир аз камдап алалы, үй жайыбызды оңдоп алалы, анан даярданып алып анан балалуу болобуз деген ыкма менен жашап атышат. Анан бирок эң жакшы жери бизден көнүп, анан биздин жасаган ишибиз ар жагы майнаптуу чыгып, анан жакшынакай небереси 6 жылдан кийин болсо да төрөлгөнү үчүн биздин бир туугандарыбызга, мисалы ата энелерибиз азыр айтып мээсин оорутуп, баягыдай бизди жүрөгүбүздү ооруткандай сөздөрүн аларга айтпай эле да. Себеби алар үчүн бул жаңылануу, бул жаңы аң сезимдүү жашоонун көрсөтүп койгон бир мисалы биз болуп бергенибиз үчүн анан кийинки балдарына андай нерсени айткан, жасаган туура эмес турбайбы, көрсө баланын чекарасын сыйлаш керек турбайбы деген нерселерди түшүнүп, анан биздин бир туугандарыбызга бир жакшылык жасап коюптурбуз деген нерсени ойлоп калам да.
Анан дагы бир кичине кошумча ушул жерге баланы пландагандын эң жакшы жери, эгерде мен буга чейин айткандай жаш чогуу жаш аябай ашык болуп анан чогуу жашаганга каалоо болуп анан үйлөнгөн болсоңор, анан эгер чөнтөгүңөр даяр эмес боло турган болсо, мындай ошол сүйүүңөрдү өлтүрүп албай, бири бириңерге болгон ашыктык нерсени мындай тиричилик менен талкалап албай, кадимкидей пландап, анан ошол нерсени күтүп төрөгөндө да баланын да рахаты такыр башкача болот экен да. Анан даштан экөөбүз сүйлөшөбүз, эгер экөөбүз ошо 24-25 жашыбызда үйлөнгөндөн кийин эле бир жылдан эле балалуу боло турган болсок, эмне болуп атканыбызды, балабыз кантип төрөлүп кантип чоңоюп атканын деле көп түшүнбөк эмес окшойбуз, өзүбүз деле баласымал сыяктуу болгонубуз үчүн деп ойлоп калабыз да. Анан албетте балаң болгондон кийин жакшы көрмөксүң, бирок азыркыдагыдай аң сезимдүү деңгээлде балабызга тарбия бере алат белек, чоңойто алат белек, жакшы көрө алат белек, шартсыз деген сыяктуу суроолорубуз дайым жаралат да. Анан андан кийинки 3-чү тепкич, биринчи баланы пландагандан кийин эле биринчи бала төрөлгөндөн кийинки баланы качан төрөйм деген нерсени дагы ойлонуп, анан ошол биринчи бала төрөлүп ооруканадан келгенден кийин түгөйлөр ошол нерсени дагы сүйлөшкөнү абдан маанилүү да. Себеби эң жөнөкөй эле бир мисал айтып берейин. Биздин балабыз Торонтодо төрөлгөн, Канаданын Торонто шаарында. Анан бир айдан кийин бизде кыргыздарда 40 күн деп коет го, 40 күндү келинди тыңытыш керек, жаңы төрөлгөн энени баласы менен кошуп 40 күн тыңытыш керек. Анан ошондон кийин анан дагы бир кээ бир менин туугандарым дагы, эски энемдер айтып берген дагы мындай жакшы нерселер бар. Мисалы, атайын келин энени баласы менен өзүнчө күйөөсүнө кошпой, мисалы, өзүнчө тыңытып, анан айыктырып, анан мынакей аялың деп кайра бериштир деген сыяктуу. Мисалы, ага чейин дагы эненин азырынча аял болгонго даяр эмес деген сыяктуу деп кыргыздардын да ошондой аң сезимдүү мамиле кылганы, ошо 40 күн дегени медициналык жактан дагы, мисалы, Канаданын доктурларынын, бул Канадада жасалган медициналык системасында 6 жума. 6 жуманын негизинде 6 жумадан кийин энени кайра бир текшерүүдөн өткөрүшөт экен да. Мисалы, 6 жумага чейин, мисалы, күйөөң менен кошулба сунушталбайт, ага чейин ден соолугуңда толук айыгып бүтө элек болосуң, калыбыңа келип бүтө элек болосуң деп дагы сунуштайт экен да. Анан 6 жумадан кийин энени текшерип, андан кийин макул кайра аял болгонго даярсыңбы деген сыяктуу доктур сунушун айтат экен да. Анан мен 6 жумадан кийин текшерүүгө барганда баардык текшерүүнү жасап көрүп бүткөндөн кийин анан менин доктурум, үй бүлөлүк врач деп коебуз го, үй бүлөлүк врачыбыз анан менден сурады да, кийинки баланы дароо пландаган жатасыңарбы же бир аз күтө турасыңарбы деп айтты да. Анан мен түшүнбөй калдым, себеби мындай нерсени күткөн эмесмин да. Врач ошол нерсени сенин бакубатыңды, үй бүлөдөгү абалыңды, сенин ошо финансылык абалыңды, моралдык абалыңды дагы бир балалуу болууга даяр эмескениңди ошо үй бүлөлүк врач эмнеге сурайт эле деген сыяктуу болуп, мен аябай суктанып, бир чети аябай кызыктай калдым да. Анан ошондо врач айтты да, эгерде төрөгөндөн кийин, мисалы, эң жөнөкөй эле нерсе этек кири келбесе дагы аялдын боюнда болуп калуу ыктымалдуулугу бар. Ошол үчүн эгерде азыр дароо кайра боюнда болуп калуусун каалабасаң, эгер азыр экинчи балаңарды ойлоп жаткан болбосоңор, анда мындай жолдор бар. Сага ылайыктуу ден соолугуңа ылайыктуу сактануу ыкмалары ушулар. Анан ушуларды кайра келип мага кел, анан биз атайын мындай тепкичтерге, этаптарга бөлүп алып, анан ошол сактануу жолдорун дагы сен үчүн үйрөтөйүн, көрсөтөйүн деген сыяктуу нерселерди айтты да. Анан мен, мисалы, бизде ушул доктурга көрүнүп, ден соолугунду каратып, мисалы, айымдар, мисалы, туруктуу түрдө гинекологко барып деген нерселер көп жок болбогон үчүн, анан бир апаларыбыздан, эжелерибизден келген бир башкача мындай имиштер менен жашай берет элек да. Анан эң жөнөкөй эле мен төрөгөндөн кийин мага айтышчу, мисалы, мен угуп турмун, балким үйдөн сүйлөшүлгөнбү, билбейм, ошондой ишеничим бар экен, кызыктай болгон. Эгер аялдын этек кири келбей турган болсо, төрөгөндөн кийин боюнда болбойт деген нерсечи. Андай эмес экен, этек кири келбесе да боюнда болуп калуу ыктымалдуулугу бар экен да. Ошол үчүн бизде, мисалы, баласы 1-ге чыга электе кийинки баласы боюнда болуп төрөлүп калып, экөөнүн ортосу 1 жашта айланбай калат го. Көрсө, ошондой керексиз, медицинага таянбаган, жөнөкөй ошондой түшүнүктөрдүн айынан дагы биз үй бүлөбүздү пландай албай, жашообуз беймаза болуп, анан ошондой
керексиз бирөөлөр ишендирип айтып койгон түшүндүктөрдүн курманы болуп калат экенбиз да. Анан ошол жөнөкөй эле нерсени менин да Канададагы үй бүлөлүк врачым түшүндүрүп айтып биздин бакубатыбызды ойлоп койгону мага аябай жакты да. Ошону сунуш айткым келгени, эгерде биринчи балаңарды азыр төрөп аткан болсоңор же болбосо азыр кош бойлуу болсоңор, азыр ушул тапта төгөйүңөр менен сүйлөшүп, дароо дагы балалуу болгуңар келеби же болгуңар келбейби, ошол нерсени макулдашып алып, анан төрөгөндөн кийин ошол салттуу кыргыздын 40 күнү өткөндөн кийин анан доктурга барып сөзсүз түрдө көрүнүп, анан сактануу жолун жасап алып, анан жашооңорду андан ары мындай плансыз кокустуктан балалуу болуп калуу деген нерседен өзүңөрдү коргосоңор абдан сонун болчу да экен да. Анан кийинки бул мындай физикалык жактан эле коргонуунун, кийинки баланы пландоонун негизин айтып бере турган болсом, бул үй бүлөдөгү дени сак мамиле куруу үчүн дагы биринчи эле эмес, экинчи, үчүнчү баланы пландаган дагы аябай маанилүү. Себеби балалуу болгондон кийин өзгөчө эне моралдык жактан ушунчалык чарчайт экен да. Көпчүлүк эне мисалы депрессияга кирет экен, себеби бала баккан ушунчалык оор, чарчайсың да. Анан сенин шартсыз балага бере турчу сүйүүң мисалы дароо 1 жылдан кийин өзүң жакшылап эсиңе келе электе өзүң дагы деле чарчап жүрсөң, мисалы эң жөнөкөйчү физикалык жактан дагы, моралдык жактан дагы балаңа дагы бир балага көңүл бурууга убактың, шартың, кубатың жок кезде дагы бир бала кокустуктан төрөлүп кала турган болсо, анда сен ошол балдарыңа жетиштүү түрдө ар бир баланын ата энесинен ала турчу шартсыз сүйүүнү, анан камкордукту бере албай калуу мүмкүнчүлүгү бар экен да. Ошон үчүн сүйүү жетишсиз чоңойгон үчүн биздин үй бүлөлөрдө мисалы 3-4 алдыбыз 7-8 деп төрөлүп, анан плансыз төрөлүп, анан ата энелер ар бир баламды ушул баламды өзгөчө шартсыз кабыл алайынчы дебей сүйүүнүн жетишсиз болуп чоңойгонубуздун айынан анан азыркы коомдо зордук зомбулук, бири-бирин сыйлабагандык, эң жөнөкөй эле үйдө да зордук зомбулуктан сырткары чыгып, анан интернет айдыңында да, инстаграмда дагы тааныбаган адамдарга зордук зомбулук көргөзүп, жана комментарийде сөгүп сагып жазып аткандардын баардыгынын натыйжасы анан коомго келип, ошол ар бир үй бүлөнүн ичиндеги жанагы пландалбаган, жанагы сүйүүнү дагы пландабаган абал келип, анан коомго дагы чоң таасирин тийгизет экен да. Ошол үчүн биринчи балалуу болгондон кийин ар бир үй бүлө экинчи, үчүнчү баласын дагы пландап, руханий, моралдык, материалдык абалын карап анан төрөсө, ошондо ата эне баардык баласына бирдей шартсыз ар бир баласына өзүнчө сүйүү бергенге мүмкүнчүлүгү болгондо, дарамети ошого жеткенде, анан сүйүүгө балкыган, бакубат, аң сезимдүү коомду кура алабыз да. Ошол үчүн ар бир үй бүлө, ар бир ата эне ушул кадам үчүн сөзсүз түрдө орусча айтканда серьезно мамиле кылып, коомдун өнүгүүсүнө, бакубат коомду түзүүгө салымын кошушу керек экен да. Анан биздин жеке бир маселеден биз чет өлкөдө балабызды Арстан экөөбүз, жолдошум экөөбүз жалгыз чоңойтуп атабыз. Жакын туугандарыбыз жок. Кээде мисалы дем алышта да балабызды таштап турчу жакын кишилерибиз жок. Анан ошол үчүн экөөбүз аябай чарчап калабыз да. Анан кийинки балабызды дароо төрөлүбү деген нерселерди сүйлөшкөндөн кийин экөөбүз бири-бирибиз менен кел ачык сүйлөшөлүчү. Азыр биз ушул балабызга берип аткан шартсыз сүйүүнү үйгө дагы бир бала келе турган болсо, ошого дагы бере алабызбы, ошого дагы ушундай мээрим төгө алабызбы, энергиябыз барбы деген нерселерди сүйлөшүп, анан балабыз бир аз азыр 2,5 эле чыкты. Дагы бир 3-4кө чыгып чоңоюп алганга чейин бир аз кое туралы, ошол убакка чейин дагы биздин уйкубуз канып, кайра экинчи баланы бакканга дагы чөнтөгүбүз даяр болуп, анан үй бүлөдөгү абалыбыз дагы үй бүлөнүн 4-чү кишисин кабыл алганга даяр болгондо, анан балалуу бололу деп дагы сүйлөштүк да. Себеби бул нерсе биздин биринчи балабызга да таасирин тийгизет, андан кийинки келе турган балага да таасирин тийгизет да. Бул ата эне келечектеги төрөлчү балдарынын бакубатын өзү тандай алат да. Сен тандай аласың ата эне катары. Мен качан ушул абалда төрөлгөндө баламды бактылуу чоңойто алам деп. Бул дагы баланы төрөө дагы ата эненин чечими болот атпайбы? Ата эне барып анан төшөккө жатса, анан балалуу болуп атат деген сыяктуу. Ошол сыяктуу ар бир ата эне менимче төрөлө элек балдарынын дагы бакубатын ойлогонго милдеттүү да. Анан бул ойлорум менен силерди бир аз мындай жүктөп ийейин деген деле нерсем жок, бирок болгону
болгону бир аз аң сезимдүү болуп, мен дагы бир эмес 2, 3, 4 баланы сүйүп багып, коомго адамгерчиликтүү адамды, аң сезимдүү адамды кошо аламбы деген нерсени мындай ар бир адамдын ойлонгону абдан маанилүү да. Андан кийинки 4-чү этап бул ушул эле баардык этаптын биринчи, экинчиси, үчүнчүсү бири-бирине баарын айтып келдим. Анан финансыны пландоо да. Финансыны пландоо менин оюмча бул дени сак мамиленин баш аты да. Ар бир адам өзү менен дени сак мамиле куруусу үчүн, түгөйү менен дени сак мамиле куруусу үчүн финансылык абалын сүйлөшүп, финансылык абалын макулдашып, анан биргелешип оокат кылганы абдан маанилүү да. Эгерде сен түгөйүң жок болсо, жалгыз адам болгонуңда дагы, эгер өзүңдүн финансың менен, чөнтөгүң менен мамилең жакшы болбосо, андан артык эчким менен да мындай үй бүлөң менен дагы, келечекте түгөйүң менен дагы мындай дени сак мамиле кура албайсың да. Себеби мамиле, үй бүлө куруу барып эле жакшынакай жыргап эле, анан кучакташып, өбүшүп, баягы кыз жигит кезиңдегидей жетелешип деген нерселер менен эле өтпөйт да. Ал кыз жигит кезиңде эмне, паркка барасың, 1-2 саат жолугасың, киного барып келесиң, ошол менен эле мамилелериң чектелет да. Үй бүлө болуп жашагандан кийин 24 саат ал адам менен жашаш керек. 24 сааттын ичинде тамак жешиң керек, жашаганга жериң болушу керек, үйүң болушу керек. Андан сырткары кокус бир нерсе болуп кете турган болсо, ооруп кала турган болсоң, же ар кандай кырсык болуп кала турган болсо, сени иштей албай калганыңда дагы сени каржылай турчу мындай кошумча сактап койгон кирешең болуш керек, сактап койгон акчаң деп эле айтайын. Ошол нерселердин баардыгын ойлоп, анан жашооңду пландаштырып, алыңа жараша коротуп, тапканыңа жараша коротуп, тапканыңдан көп эмес, тапканыңдан кем, мүмкүн болсо кичине бир аз 10% болсо да сактап койгонго мындай мүмкүнчүлүк жаратып жашасаң, анан бул үй бүлөдө дагы дени сак мамиле курганга абдан чоң жардам берет да. Мага Инстаграмдан ушул темалар тууралуу, деги эле үй бүлөдөгү көйгөйлөр тууралуу жазганымда мага жеке каттар аябай көп келет да. Анан ошол жеке каттардын ичиндеги бул көйгөйлөр, түгөйлөрдүн арасында уруш талаштын көпчүлүгү эмнеден пайда болуп атат деп караганымда, көпчүлүгү ошол үй бүлөдөгү финансылык маселелерден пайда болуп атканы ачык эле көрүнүп турат да. Финансылык пландар, мисалы эң жөнөкөй түгөйлөр үйлөнгөн атканда шумдук дүркүрөгөн той беришип, өзүнүн алына жараша эмес, өзүнүн каадасына жараша эмес, 300-400 кишини чакырып, анан карыз болуп, анан үйлөнгөндөн кийин мисалы жолдошу ошол акчаны таап келем деп чет өлкөгө, жакынкы мисалы Россияга иштеп кеткен учурлар аябай көп кездешет экен да. Анан мага да жазышат да, биз үйлөнгөнүбүзгө 1-2 эле жыл болду, анан үйлөнгөндөн кийин ошо баягы тойдогу акчаларды кутулайын деп жолдошум Москвага кетти эле, анан келип кетип жашап жүрөт, баягыдай эмеспиз, биздин сүйүүбүз өчүп баратат окшойт, мамилебиз сууп баратат окшойт, балабыз жаңы төрөлдү, атасын көрбөй чоңоюп атат деген сыяктуу нерселер мага аябай көп келет да. Анан ошол ар бир үй бүлөдө эгер той маселеси болбогондо дагы, андан кийинки нерселерди дагы, мисалы күнүмдүк короткон каражаттарын дагы бюджет жасап, кирген канча акча таап атабыз, канча коротуп атабыз айына деген нерселерди жасап анализдебеген үчүн көпчүлүк үй бүлөлөрдө дагы ошондой финансылык кризистер болуп, анан ошонун айынан дагы анан стресс болушуп, эки түгөй бири-бирин жактырбай, сен албай эле койсоң болмок экен, мен сага тийбей эле койсом болмок экен деген сыяктуу суроолордун баары жаралып, анан үйдө уруш талашып болуп атат да. Анан дагы бир маселе ушул финансылык абал, тууган тушкандарың менен да жеке чегераңды коргой албаганың үчүн, мисалы бул тапканым менин үй бүлөм үчүн, менин алгач өзүмдүн ушул үй бүлөмдүн ичиндеги аялымды, баламды багайын, анан андан ашка турган болсо анан силерге берейин деген сыяктуу, мисалы ар жактардан мынтип акча сурап аткан туугандарды тейлей албаган, мунун баары бир келип, анан ошол дени сак мамиле куруу үчүн финансыны дагы пландабагандын абдан чоң таасири болуп жатат да. Бул абдан кеңири тема. 4 негизги этапка бөлүп азыр айтып бердим. Анан дагы кошумча суроолоруңар болсо, бизге төмөндө комментарийге жазып кое турган болсоңор, анан мен өзүнчө изилдеп, анан дагы жеке тажрыйбабыздан, Инстаграмдан дагы сурамжылоорду уюштуруп, анан өзүнчө дагы чыгарылыш тартып берем. Бүгүн эмнелерди сөз кылдык? Бир аз кыскача айтып берейин. Үй бүлөнү кантип пландоо керек? 4 этапка бөлүп айтып бердик. Биринчиси, кыз жигит таанышканда бири-биринен кандай суроолорду сураш керек, кыз жигит таанышып атканда кийинки кура турчу үй бүлөсүнүн дени сак
мамиле кура ала турчу мүмкүнчүлүктөрүн кантип таразалап, кантип ошол жерден дени сак мамиленин данегин сээп башташ керек. Себеби үй бүлөнү куруу кыз жигит кезинде сүйлөшүп баштаганда эле башталат да. Анан экинчи этап болсо үй бүлөдө үйлөнгөндөн кийин төрөлө турчу баланы, биринчи балаңды пландоо да. Качан төрөлөт менин балам, кайда төрөлөт, кандай шарттарда, биринчи баланы пландоо. Анан пландап жатканда мисалы кандай аракеттерди кылыш керек, кимге кандай, эмне, кайсы маалыматтарды айтып коюш керек деген тема болду. Андан кийин үчүнчүсү болсо биринчи эле эмес, экинчи, үчүнчү балаңды дагы пландоо. Бул дагы түгөйлөрдүн үйлөнгөндөн кийин сүйүүсүн сактап калып, баягы романтикалык мамилелерин дагы сактап калып, дени сак мамилесин улантуусу үчүн сөзсүз түрдө эң керектүү нерсе, сөзсүз жардам бере турчу кадам бул экинчи, үчүнчү баласын дагы пландоо. Үчүнчү этап болду. Андан кийин төртүнчү этап болсо финансын пландоо. Үй бүлөнүн ичиндеги эң негизги үй бүлөнүн өзөгү, үй бүлөдөгү бир бюджети бар мамлекет сымал да, анан ошол мамлекеттин күндө иштеп туруусу үчүн, күндө жашап туруусу үчүн, мамлекеттин ичиндеги жарандарды бага алып туруусу үчүн өзөгү болгон финансын, бюджетин жакшылап башкаруу да. Анан ушул 4 этапты бири-бири менен айкалыштырып, түгөйлөр азыр өзгөчө үйлөнө элек жаш кыз жигиттер болсо ушул туурасында ойлонуп, анан кадимкидей алдыда, келечекте менин үй бүлөм кандай болот, кандай баалуулуктар болот деген нерселерди азыртадан кадимкидей фундаментин куруп баштап алса, кийин дени сак мамиле куруп, аң сезимдүү жашоосуна чоң өбөлгө түзөт. Убакыт бөлүп биздин дени сак мамилелер подкастыбыздын биринчи бөлүмүн угуп көрүп бергениңиздерге чоң рахмат. Адаттагыдай буга чейин айткандай, кошумча суроолоруңар болсо төмөндө жазып койгула. Анан эгер бул чыгарылыш силерге пайдалуу болду деп ойлосоңор, сөзсүз түрдө баракчабызга жазылып, анан лайк басып койгонду унутпаңыздар. Убактыңыздар үчүн чоң рахмат. Баардыгыңыздарга дени сак мамиле.